Жалал Абад областына караштуу Огантала айылынын жаштары активсиз. Изүлдө жүргүзүп, жаштар активсиз экенин Жабахыр Мырзаев жана анын командасы сурамжылоолор аркылуу аныктаган. Жаштардын активсиздиги жөнүндө айта кетсем, жаштар негизинен азыркы учурда активсиз деп айта алам. Себеби биздин айыл өкмөттүн эле жаштарын ала кетсе, мисалы үчүн алар жок дегенде жылына биздин айылда эле акыркы 5 жыл ичинде эч кандай спорт боюнча же билим тармагы боюнча эч кандай эмне чыккан жок да. Эмне десем, бир жаштар чыккан жок да. Биз ошонун алдын алуу максатында биз ушундай жумуш топ түздүк. Ошол жумуш топтун артынан биз буюрса жаштардын активдүүлүгүн көтөрүүгө аракет кылабыз. Айыл тургуну Эржан Анаркулов бүгүнкү көйгөй боюнча жаштар өзү айыл өкмөткө кайрылышпайт. Ал жаштардын өзүнүн желаниясы жок да, ошо кайрылып сөз менен эле калып калышат. Кайрылуу жолдорундачы каалоосу болгондо өзүнүн максатына жетмек. Айыл өкмөт деле баягындай активдүү эмес да, ошондой иш-чараларга өтө көңүл бура бербейт. жумушчу топтун маалыматы боюнча Огантала айылынын 37,9% 14 жаштан 28 жашка чейинкилер түзөт. Санда келтирсек 1780 адам. Алардан аз гана бөлүгү айыл турмушу жана коомдук иштерге катышышат. Айыл тургундары жаңы муундун активдүүлүгүн көтөрүү үчүн атайын окутуулар жок экенин билдиришти. Тимурлан Мелиспеков, Эржан Анаркулов, Ауыз Ми, Кыргыз Медиа.